Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, айында жана мырзалар. Сиздер менен жакшы иштер бар, официалдуу жұмыстар орноштуруу долбоору. Анын жетекчиси мен Ислам Калдаев. Урматтуу мекендештер, кыргызстандыктар, сиздер артында көрүп тургандай бул Москва шаарынын бир райончосу. Могу метро Менделеевская, Новослободская метросунда турам. Сиздер билгендей эле мен 5-группаны Кыргызстандан Россияга алып келдим. Иштейм деген адам. Алардын баардыгы Кудайым буйруса жумуштарга орношуп жайгашып калышты. Менде көптөгөн суроолор болуп атат. Мисалы Россияда текшерүү каты жүрүп атат, бүт баарын эле камап атат дегендей. Андай жок, урматтуу айымдар мырзалар, өзүңөр көргөндөй эле мынакей Москва тып-тынч, Кудай шүгүр андай массовый текшерүүлөр болгон жок. Балким анча-мынча башка бир райондордо текшерүүлөр болушу мүмкүн. Бирок сиздер көрүп тургандай эле бул биздин Москванын 90% райондорунда, метролорунда эч кандай бир текшерүүлөр жок. Мынакей атайын сиздерге көрсөтүп коеюн айландырып. Урматтуу мекендештер, өзүм жумушка ороштуруу боюнча чыгып калган үчүн менде Москвада 4-5 компания менен договорум бар. Ошол компанияларга улам метрого өтүп чуркап жүрөм. Эч кандай бир катуу массовый текшерүүлөрдү байкаган жокмун. Болбосо мен дагы текшеришмек. Сиздер көрүп тургандай эле Москва тынч, Кудайга шүгүр. Иштейм дегендер болсо, пожалуйста, келиңиздер. Жакшы иштер бар, официалдуу жумушка орноштуруу долбооруна катталыңыздар. Биздин компания билесиздер, партнерлук негизде проработа, работа вахтай, ошондой эле дагы чоң башка компания, завод, фабрика, цехтер менен иштешебиз. Иштейм деген мекендештердин баардыгын Россиядагы жумуштарга чакырабыз. Андыктан кимде ким биздин жумуштарды жактырган болсо, иштейм деген болсо, ишенимге ээ болуп, эч кандай ортомчусуз, кошумчасыз акча албастан бекер эле жардам беребиз дагы, официалдуу жумушка орноштурабыз. Биз өзүбүздүн айлыктарыбызды ошол компаниянын заводдон келишимдин негизинде өзүбүздүн айлыктарыбызды чыгара алабыз. Андыктан урматтуу мекендештер, эч кандай коркпостон бизге катталып келип иштей берсеңиздер болот. Сиздер билгендей эле биздин жумушта биз орноштурган завод, фабрикаларда сиздердин регистрацияңыздар бекер болот. Тамак аш кээ бир жерде 2 мал, кээ бир жерде 1 мал бекер болот. Ошондой эле жатакана бекер болот. Азыркы убакта бизде өтө көп жумуштардын түрлөрү бар, тандасаңыздар болот. Мисалы комнатный эшик чыгарган завод бар. Ошондой эле бизде балык чыгарган завод бар, тоок завод цехтери бар, колбасный цех бар, краска чыгарган завод цех бар, халяльный тоок эт чыгарган завод цехтер бар. Ошон үчүн иштейм дегендердин баардыгын чакырабыз, ишениңиздер, аракет кылыңыздар. Өзүңүздөр билгендей эле аракетке берекет дегендей, баардыгыбыз чуркап иштейли, жардам берели. Сиздер билгендей эле мындай бир компаниялар бар, алдап кетишкен компаниялар да бар, аферист компаниялар дагы бар. Ошолордун айынан бизге ошогуп чуркап жүргөндөр дагы жаман көрүнүп калышы мүмкүн. Ошол себептен ачык айкын эле айтамын, бир жака барардан мурун ошол компанияны текшергиле, сүйлөшкүлө, канчалык деңгээлде силерди алдап атат, алдаган жок. Ошондой кылыңыздар. Анан биз дагы ошол Россия менен чет эл берсең, Кудайым буйруса биз дагы ушундай эле жолдор менен биз Кудай буйруса Европанын дагы чоң заводдоруна, фабрикаларына чыгайын деген пландарды коюп, маалыматтарды берип жатабыз. Эми Европа менен Кудайым буйруса ал иш дагы ачып калса, сиздер билгендей эле кыргыз мекендештерине, тем более айыл жергесиндеги адамдарга, жумуш издегендерге өтө жеңил желпи болот. Себеби деген айлыктын эсебинен биз авиабилетин төлөп беребиз, чогуу учуп келебиз, жумушка орноштурабыз. Эгер сиз бир жумуш жактырып ошол жумушка 3 ай иштеген болсоңуз, анда сиздин авиабилетиңиз бекер болуп калат. Ошондуктан чамдаңыздар, аракет кылыңыздар, биздин YouTube каналга көп жазылыңыздар, ушул маалыматтарды көп таратыңыздар, лайктан басыңыздар. Себеби YouTube каналынын алгоритми ушундай экен. Лайкты көп басып, көп поделиться кылсаңыздар, коңгуроо кассаңыздар, биздин маалыматтар көп тарайт экен. Андыктан баардыгыбыз чынчыл болуп, кыргыз мекендештер биrbirибизге жардам берели. Баарыбыздын өзүбүздөн байланыштуу, ишенимибиздин дагы, ниетибизге дагы байланыштуу болот. Ошон үчүн ниеттердин баардыгын туура коюп, анча-мынча хейтерлер жөн эле жаза бербей, аракет кылайлы баардыгыбыз. Ошол баарыңыздарга чоң рахмат. Сиздер менен жакшы иштер бар, официалдуу жумуштарга орноштуруу долбоору болду. Ар дайым сиздер менен саламатта болуңуздар.